Адам баласы байыркы убактардан бери эле жаңы ойлоп тапкан нерселерге ишенбөөчүлүк менен мамиле кылып келишкен. Мисалы 18-кылымда чечекке каршы эмдөөгө адамдар түшүнбөстүк менен мамиле кылышкан. Алардын айтымдарында мындай эмдөөдөн кийин балдарына мүйүз же болбосо койруктары чыгып калат деп ойлонушкан. Ошол эле 20-кылымдын аягында кол телефонду көтөрүү зыян болорун айтышып, эл арасында чоң бир резонанс жаралган. Ал эми азыркы күндө элдин оозунда түшпөй жаткан жаңы технологиянын коркунучу катары ГМОну көрсөтүшөт. Чындыгында сиз дагы ГМО деген сөздү укканда коркунучтуу нерсени ойлонушуңуз мүмкүн. Бирок муну жакшылап карап келгенде, айрымдар ойлогондой түшүнүксүз деле нерсе эмес. ГМО сөзү гендик модификацияланган организм дегенди билдирет. Окумуштуулар бир организмди алып, анын ДНКсын туура жана пайдалуу жакка өзгөртүүдөн пайда болгон организмди аташат. Башкача айтканда, бир организмден экинчи башка бир организм пайда болушу. Эмнеге мынтип өзгөртүшөт деген суроо пайда болушу мүмкүн. Мисалы, жөнөкөй эле картошка өскөндө ар кандай курт кумурскалар каптап кетип, жакшы өсүүгө тоскоолдук кылышат. Ал эми ГМО болгон картошка кандай зыянкечтерге каршы турат? Башкача айтканда, анын составы зыянкечтердин табетине жакпай турган болуп өзгөрүлүп кетет. Мындан улам курт кумурскалар ага жакындабайт. Ошондой эле ГМО болгон күрүчтөр өзүнүн курамы гендик өзгөрүүлөргө дуушар болуп, адамдарга пайдалуу витаминдерди дагы бөлүп чыгарат. ГМО принцибинде эч кандай жаңы нерселер кошулган эмес. Ал деген адам баласы илгертеден бери эле гендик өзгөрүлгөн азыктар менен тамактанып келүүдө дегенди билдирет. Мисалы, табиатта өсүмдүктөр көптөгөн жылдардан бери бири-бири менен аргындашуусунда экинчи бир түрдө таптакыр башка класстагы өсүмдүктөрдү пайда кылат. ГМО дагы так ушул принципте иштейт болгону аз убакытта эле өзгөрүлүп кетет.